Аузубиллахи Бисмиллахир-рахманир-рахим. Урматтуу момун мусулмандар, бүгүн мен сиздер менен кошумча орозо кармоо жөнүндө сүйлөшкүм келип атат. Албетте бул нафил орозолор. Нафил кошумча ибадат кылгандыгы үчүн мусулманга чоң сооп берилет. Ыктыярдуу орозо кармоо Аллах Тааланын ыраазычылыгына ээ болууну билдирет. Рамазан айынын рухун жыл бою сактоого, тамактануудан гана эмес, баардык күнөө жана тыюу салынган нерселерден баш тартууга сонун мүмкүнчүлүк берет. Эң маанилүү нафил орозолордун бири бул Шаввал айында 6 күндүк орозо. Мансома шах Рамадан. Кимде ким Рамазан айында орозо кармаса, сумма сома ситтата аямин мин шахр Шаввал, жана ага улап Шаввал айында да 6 күн орозо туткан болсо, ахаза ажру сияма сана, анда ал бир жыл орозо туткандын сообун алат деп Сахих Бухариде бул жөнүндө айткан. Бул 6 күндүк орозо Шаввал айдын каалаган 6 күндө кармаса болот. Аны баарыңыздар билесиздер. Бирок аялдар үчүн каза менен бул Шаввал бир болбош керек. Эгерде алар каза орозосу болсо, биринчи каза орозосун тутат, андан кийин Шаввал айынын 6 күндүк орозосун тутат. Экинчиси Зулхажжа айынын 9-күнү орозо кармоо. Бул ислам календари боюнча 12 айда болот. Ал эми үчүнчүсү Мухаррам айынын 10-күнү орозо кармоо. Бул ислам календарынын 1-айы болот. Төртүнчүсү дүйшөмбү жана бейшемби күндөрү орозо кармаңыз. Бешинчиси болсо Шабан айында орозо кармоо. Ислам календарынын бул 6-айы болот. Урматтуу момун мусулмандар, мүмкүнчүлүк болсо, ден соолугуңуздар болсо, ушул нафил орозолорду кармаганга аракет кылыңыздар. Саламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.